Ассаламу алейкум туғандар. Азыр біз Горбунова улицадабыз. Егерде кимде ким арендаға машина іздеп жүрген болса туғандар, Лотта таксопаркына келдік. Бұл Лотта таксопаркі туғандар. Мен тартып жүрген Easydraive таксопаркінің Москвадағы екінші филиалы туғандар. Телефон номерін жана адрестерін экранға жазып қойдым. Егерде кимде ким арендаға машина іздегендер болса, азыр қандай машиналар бар, бағалары қандай, ошоны толық айтып беремін. 3-ші этажға шығасыздар. 3-ші этажға шықсаңыздар, А311. Ошол жерге келсеңіздер, бұл жері офис туғандар. Бұл жақта балдар тосып алады. Ошол офиске кирсеңиздер, бұл жақтан толық маалыматты береді. Ошондой эле келип атып дагы зона кылып келиңиздер. Азыр сырттан машиналарды көрсөтөбүз сиздерге. Мынайга туугандар, бұл жерде машиналар азыр тизилип турат. Основной машиналар наракта парковкада экен, ошол жактан дагы көрсөтөт. Наркы Easydraive биринчи точкага караганда бұл жерде машиналар, ал жакта жок машиналар бұл жерде бар экен да. Ал жакта дефицит машиналар бұл жерде бар экен. Cherry-Tiggo Sempro ал жакта жок, бұл жерде бар экен. Элентралар ал жакта азыраак, бұл жерде көп экен. Optimalar тугандар. Ошондой эле Geely Atlas Pro. Баалар боюнча силерге бир сыра айтып берейин. Экономдон баштайлы. Экономдорго Solaris Polo Rio'лор бар. 7.0-га 1800дөн, 6.1-ге болсо 2100дөн тугандар. Мо Elentra болсо 2100 экен. Cherry GT Pro'лор тугандар 7.0-га 3000 рубльдан, 6.1-ге 3400 рубльдан тугандар. Ошондой эле телефон номерин, адрестерин жазып койдум. Келсеңиздер силерге мондой болгон кагазды көрсөтөт. Баалары полный жазылып турат. Ошол жерден дагы толук түшүнөсүңөр. Депозит, страховка эч нерсеси жок. Келесиңер биринчи күн бесплатный алып кете бересиңер. Анан кийин Atlas'ты бир көрсөтөлү. Ол Atlas. По-моему, бул немеси жаңы эле чыккан лицензиясыча. Келсеңиздер, Бакыт брат өзү тосуп алат. Бакыт ага, бул жерде сиз канча күн болосуз? Бир жумада 3 күн ар жакта болсом, 2 күн бул жагында. Экинчи күндөрү, 4-үнчү күндөрү мен ушул жерде болом. Бакытка да ушул жакта болот. Easydraive'дан наракта көбүрөөк болот. Бул жерге 2 күн келип турат экен, ушул жерде болот экен. Анан кийин комментарий жазылат да, ал парк мындай депчи. Чындап ушул парктан бир нерсе болуп, аягында жабыркагандар болсо, мен личный номериме жазсаңар, Бакыт браттын өзүнүн номерин беремин. Личный номерин беремин. Паркта болбосо дагы башка көчөдө жолугуп, сүйлөшүп, ошол эми акчаңарды алдырып коймосоңор чечип беребиз. Парк боюнча, Easydraive боюнча тондар. Ошол келе бересиңер, машиналар учурда тизилип турат. Sempro, Atlas, Polo, Solaris, наракта дагы машиналар бар. Кимге аренда керек болсо келе берле. Телефон номер, адрестерин экранга жазып койдум тондар. Достор, менен да көп сурап коет да болот, Comfort Plus аштырган элең, иштебей атасың, эмне болду депчи. Анан бүгүн БКга келдим, отурбай бере коебуз. Кыйын болот да. Салам алейкум. Кандай жакшы. Анан болот, мен кечеги видео чыгарсам, о бала магазинде бала менен нормально учурашпайсың дейт. Эми ким айтты? Бир комментарий жазды да. Эми бул экөөбүз байтан берип, келдик. 1 саат болду, учураштык, кырылыштык. Да учурашып коебуз да эми видеогочу. Күндөрү чогуу десең. Өзүңөр билесиңер. Кашковский метрода, Южно-Портовый 30-да, оклейка, тонировка, аккаунт полный кылат. Мына жерин мен ар нерсе кылдым да. Кызыл кылып көрдүм. Акыры кызылда бир жума жүрдүмбү? Болбоду азыр. Кара кылдым эле, каралач. Жинди көрүнүп калды, ошо мына 5 флаг номер мененчи. Ушинтип кылдырам десеңер, полный кылам десеңер, мына жерге да тонировканы бастырдык буюрсачы. Эми бул законго туура келбейт. Мына бир карыштан өдө да. Естественно, ойындым, мына, короче, кыйлайлы неме. Келсеңер, ана мен шторканы неме кыла албай жүргөм, катыра албайтам дедим эле го, шторканы коюп койдум. Ичинен көрсөткүн. Короче, катырып берет, зың кылып. Кыймылдоо дейт. Ал жакка мен өзүм катырсам чыгып кетип аткан эле нормально азыр. Эми шторка менен жүрөбүз, тонировканы менен эмес. Бүгүнкү максат видеону мынаны 19 кылып туруп, Көптөн бери көп сурайт го, комфортуң эмне болду, сен чыгып кетти, ана мына деп сурап, ошол нормально жооп берип кой. Ташына жооп берип коеюн ба? Сеники иштей билип аткан. Мына көлөкөрак турайынчы, жакка өтүп алчы. Короче, күн болуп кетип атты. Comfort Plus'та иштейбиз бүгүн. Камерачы күндө тура берсин да. Өлбөйт десең? Эчтеке кылбайт бала. Короче, бүгүн Comfort Plus'та иштейм. Мынаны көрсөтсөң. Мен өзүм аккаунтум 17 көрүнүп атабы? Ого, 7 айдан мурун улап бергенбиз буга. Мен кыйла мурун улаганмын. Себебин айтып коеюн туугандар. Себеби мына мен оформление кылган паркта, машинада, ИПда, ошода иштешим керек. Анан булар өздөрүнүн паркына болуп берет. Эгерде силер бирөөнүн паркына иштей бере турган болсоңор, келсеңер машиналардын жылы жетпесе, 17 болобу, 18 болобу, опчумаларды
19-20 кылып туруп улап берет. Меники 19 болгон. Октавияларда эле. Шкода Октавияны деле Камерлер. 20-жылкы копиятты 21 кылса болобу? Олар кечеге да аэропортто бирөө сурады эле мененчи. Кузуна карап Кыла бересиңер. Ошондой керек болсо, бүгүн комфорт плюс сен ишке чыгасың. Бүгүн иштейли, кечке мал жолугайлы. Ооба. Болду. Кечке чейин бүгүн кандай. Бека экөө иштейбиз. Мен да только комфорт плюс күтүп калганда эле комфорт жандырып алсам, а так болду. Только комфорт плюс бүгүн эле да. Калган күнү өзүм паркында комфорт менен эле көрөм. Кеде иштеп коем бирок. Ошол кимге акилейка керек болсо келсеңер болот. Сыйрып, жабыштырып, калсаңар ак, калсаңар желтый, матуй. Жини көрүнөт матуй. Бирок матуй айтып коюн. Сурап калат. Жөнөкөй мына глянцевыйга караганда матуй бош болот. Бош болот. Кир да болот. Анан кир болот. Сервиске барсаңар, усталар кол менен кармап, нантип капотты кармаганда май калып кетет. Жусаңар да чыкпайт ол. Анан мен мына жерге келген үчүн жана средствосын алам да ошон тазалап турам. Ошол жери ютарак. А так глянцевый кылып алсаңар вообще четкий болуп жүрө бересиңер. Ошол кеттик анда. Курсаң ачпы? Нормально. Чай içeйлиби? Чай ичип алып баштайлы, а? Болду. Саат 2 болуп калыптыр. 1 саат чай ичели. 3кө жакын баштайбыз. Анан кийин комфорт плюс менен иштейбиз стандарт. Кеттик. Келе бересиңер, номер коюп койгон бөлүп. Акилейканыкын бөлөк, аккаунттукун бөлөк. Кеттикпи? Айтып коюнбу? Мына комфорт плюсту айтып коюнчу. Неме, экзамен өтүп алып аткан соң мына өткүзүп берет. Айтпайсың деп сөгүп атат меничи. Айтчы. 6 айга жабып койгон тугандар болсо дагы ачабыз, келе бериңиз. Комфорт плюс экзаменден болсо дагы жөнө сразу 5 минутта жандырып берет. Келгилечи мына мезгилде бар кеттик бизе. Анан кийин жигиттер, мен мурун Белес паркты реклама алып жүргөм, өзүңөр билесиңер. Анан кийин мына ол парковый самозанятый болот деп токтоп турган. Кудай буйрса, Белес парк дагы иштеп атат. Эгерде ким парковый самозанятый болуп иштейм деген болсо, номерлерге жазсаңыздар, кошуп коет тугандар, документ жактан, бардык документ жактан жардам берет. Процент болсо 1% тугандар. Азыр көп жерде 2-3 кылып койгон. Булардыкы 1%, болбосо күнүнө 100 рубльдан. Эгер паркта иштеген болсоңор, путевой листти бекер аласыңар. 2 саат нарак берак документ жагынан бардык жагынан жардам берет. Каалаган картаңарга акчаны чечип ала бересиңер тугандар. 24 саат любой сумманы каалаган убарда, каалаган картага чечип алсаңар болот. Белес парк менен иштесеңиздер болот. Телефон номериге жазсаңыздар, сиздерди тез эле кошуп коет. Диспетчер бар, офиси бар тугандар. Толук маалымат алып да кошулсаңар болот. Сиздер күтөбүз Белес парктан. 3-төн 7 минут өттү. Мен линия коюп кое берейин, а? Пока. Заработок 0 дедим го. 0 плюс 6. Короче, рейтинг 489 түшүп калды. Түшөр мына да эле. Зорго көтөрөсүн 497 болот, кече 94 эле. 89га түштү. Неге түшөт, ал себептерин айтып берем. 3-төн 7 өттү. Линияга чыктык. Баштадык. Оптимал ычы да бар. Туршун карасаңар, ариза мындай эле көрүнөт да. Мына туршун карасаңар. Айтып коелачы, а? Мынаны косуңар. Мындай эле да. Өзүңдү мактай беребиз да. Ар ким өзүнүн мактайт. Линия койдуң? Кеттикпи? Менеки чейин иштейли, а? Менеки бирге чейин, а? Тек чалып берейин, а? Чалып берейин, а? Кеттик анда. Линияга коюп койдук. Сен канча экен? 720 иштепсиң да, меникин 0. Кече иштеген эмесмин да. Иш жок иштей албайт мындан. Муян иштейчи 12 саат. Кеттик анда. 3 чейин иштейчи. Бес коэффициент болобу, коэффициент мен болобу. Чукуланбай отур. Сиздердин да ушундай досторуңар барбы? Машинага отурганда чукуланып эле, бир нерсени карап эле, алып эле бияктарды ачып, мындай кылып, бардачокторду ачып эле, бир нерсе кылып элечи. Жөн эле отура берелечи, машинага отурганда. Сен приоритетин немең сасын эле го? Меники ушундай да, сеники 18ке, меники 6. Мына көрүп коесуң бир. Тайны түшүптүр да. Тайын түшкөн да. Кеттик тугандар, 12 чейин кудай берсе иштейбиз. 12 бир же 2 чейин, а? Чачканга чейин, желание качканга чейин. 3 чейин иштейли, 12 саат иштейчи. Кеч алып бересиңби? Чалып берем дедиң го сен. Мен алып берем. Кеттик алып берем. Чогола. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ойланмай, албуатка келгичиң даңа энени кыйнамай.
терезеге жеткенде эл мүдөсүн сыйлабай жаман адат күтөбүз да бирок катты жыйнамай кара жанды кыйнамай бул дүйнөнүн байлыгын ай жалгыз эле балчу бар мансап үчүн эл журтуна курмандыкка чалчулар адамзаттын ушулар ай убалына калчулар арабызда болбосунчу адамдыкты тамчулар ай акыр заман салчулар ай акыр заман салчулар. Чего ехали? Тут 2 улицы парковок. Смотрите, местоположение ваше здесь стоит. Нет, Я вон туда... Мария. Да, Мария просто здесь стоит. Написано Мария, но здесь стоит. А зачем? Я туда подъехал, места места не было. Вот, смотрите. Вот место. Зачем вас остановить? Вот. Ну понятно, вон там куча мест. Здесь Дальше по улице куча здесь, мест. здесь машина была. Здесь место парковок просто. А вы с меня еще дополнительные деньги срубаете. Я? Ну да. Ну заплатное ожидание же сняли. Там на парковке машина была. Там Свободные вон места парковка не стоит. было. Ну и к тому же Мария, я не уверен, что она вообще на ту сторону может показать точку. Как она может показать на ту сторону, если сама фирма, адрес зарегистрирован по другому месту? Я же вам показал, да? Ну, тут с Яндексом разбирайтесь. Вам входа, да? Угу. Вот, смотрите, Яндекс такой. Например, вот точка там на улице стоит. А вам надо туда. Правильно? Ну, а как же еще-то вводить, чтобы вот он доводил? Ну, вручную надо указать. Так вручную иной раз показываю, что он не находит этот адрес. Внизу показана строка с этим адресом. На нее тыкаешь, точка переносится, все. Ну, здесь, по-моему, бесплатная парковка. Да, бесплатно. Ага. Просто вот так стоит. Яндекс сам Понятно. поставит туда. Да тупой он, блин. Че других делает такими? Когда отсюда заказываете, Ага. тоже посмотрите, а то точка там будет. Ага, ладно, тогда Потом точку там такси поставлю. тоже искать будет. Ага. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Ну, спасибо вам. Все добро. Shunday da endi. Biz ham shunday harakat qilib yuramiz endi. Точкасы мына жакта турат. Бирок Остров мешіт деп заказ берген. Мына жакка ташташ керек. Бул жактан түштү бирокчу. 486-га 10 минутада. Муну алганда эле проблема болду. Жакшы таштап аткандан мына жакка туруп калды, азыр көрсөттүм го ошол жаккачы. Өзү жолдун оң жак бетинде туруптур, местоположение сол жак бетте турат. Мен түшүндүм да, жеткенден кийин. Солдун не болду аты? Жолдун сол жагында, короче, андай неме жок экен, Мария дегенчи. Эмне турат эми? Анан кийин разворот кылып келип атсам, сону калат, эмне кетип калдым дейт. Жоксуң дейт дегеним. Түшүндүрсөм түшүнбөдү. Яндексин өзүң разбирай дейт, ана мына дейт. Азыр таштап атып түшүндүрүп койдум. Анан кээ бири атайын ушинтет. Жана айтпадым, мен рейтингим түшүп кетти деп. Өткөндө 497 болчу. 497ден 89га түшкөн. 8 минусту кылып койду. Аны 8ди чогултуш үчүн чаканам бар болосунбу? Чынбы? Анан кийин каршы деп иштеп жүрө бердим, көтөрдүм. Зорго. Кече болгону 3 заказ кылганмын, плюс менен. 3 заказ кылгам, 489га түшкөн. 494төн. Клиенттер чыгат, айтып коеюн. Клиенттер чыгып туруп,
низкий оценканы басат дагы, жауапты жазат. Такси мындай кылды, сөктү, антты мынтты. Анан Яндекс пассажирлерге промокод берет. Бизге бергендей эле поездка бесплатный кылып берет. 1 поездка, 2 поездка. Мен дагы грипп болуп жүрөм, кондер жандырып жүрөсүн да. Жана дагы бирөө айтты. Клиент мага бетиме айтты дейт. Сага низкий оценка алсам капа болбо деп дейт. Неге десе, мага промокод керек, поездка алам. Канча поездка аласың, мен акчаңы берейин десе, 10 поездка. Сага жаап жазам. Мен мынтип иштейм десе, жок, кечир кой, мен низкий оценка басам, жаап жазам. Промокод алам. Элестеткиле. Пассажирлер рейтинг биз иштеке кылбайбыз. Бу жетимдер жакшынан барасын. Күлүп, спасибо, ой, деп туруп түшүп кетет. Эртеси калсаң рейтинг түшүп кетет. Бар ошентип калып эле билип калгандар бар да. 100дөн 1-2-өсү да, 100 адамдынчы. Оценканы басат, жаап жазат, промокодду алат, кийинки поездкасын бекер жүрөт. Балар ушинтип жүрөт. Түшкөндөн капа болбош керек. Бул ак кулактар ушундай сарыларчы. Әле жок, не кыл дейсиңер? Болсо нормально жеткизесиң, машина таза, мынтип, карасаңар. Жөн чөптү адам нервин кетирип, жөн нерв кылат. Кеттик дальше иштейли. Сенсиз мен адашкан жөжөдөй, сени издеп чыйпылдап жөнөнөй. Серпилсем бир сенсиң билмексен, сен үчүн бир жалгыз мен өгөй. Серпилсем бир сенсиң билмексен, ey sen üçün bir жалгыз мен өгөй. Мелжеген дүйнөгө батпайынчы, мен келип сен эшик ачпайсың. Мен жетчү бактыны ыйладып, мен кетчү жолума таштайсың. Мен жетчү бактыны мен кетчү жолума таштайсың. Бу комфорт плюс комфорттон 5 бетер болуп кетти го. Комфортту мындай короткойлерди бербейт. 6 минутада, 6,5 минутада, 336га. Daha bir zakaz alıp koydum. 1.30 menен. Sapsın maydalap atат. Только каратыштар. Men nаны ойлоп койдум, түшүндүм. Комфорт плюста приоритет өтө чоң ролду ойноп коет экен. Эгер буну плюста иштегендер билсе керек, мен иштебейм да. Комфортто айырмасы жок, экономдой эле тындырбайт. Себеби эконом чакыргандар кичине разницасы 100 рубль болсо комфорт чакырат да. Плюста приоритетиң аз болсо заказ бериш кыйын экен, өтө көп күтөт экенсиң. Мен биринчи чыкканда күтүп калып аттым же көптөн бери иштебегенгеби, аккаунт көнө элекпи плюска, билбейм, көп күтүп аттым да. Биринчи заказ эле 20 мүнөттөн ашып күттүм. Ошон үчүн плюста иштегендер рейтинги брендти коюп, рейтингти жакшы кармап, заправканы кылып, 2 балл болсо да заправка кылгандарды көрөт элем. Көрсө, приоритет ролду өтө чоң ойноп коет экен. Меники 6 менен кечирип койго кыйнап атат да, карат заказдар берип, узакта заказ берип, элдерге тез эле берет, мага кеч берет. 3 телефон коюп койдук. Приоритет чоңдор алып кетти, мен калып кеттим. Көтүрүш керек. Приоритет жок дегенде 10дон кем кылбаш керек. 15 болсо нормально. Кеттик. Азыр Таганскиге заказ таштадым эле. Таганскиге заказ таштасам, бека геодан таштап коем да. Болот жакын экенсиң, ке чай ичели дейт. Кечирак чөз 10-11 чейин иште десем, ишке жалана жок дейт. Амайлдап келип, аз чайды ичип чыктык. Анан бека ишкандай десем, иш начар дейт. Заказ узак берип атат, еще майдалап атат дейт. Отуруп алган, не артып отуруп алдың, Салам алейкум. Нема комфорт деген карса? Заказды узакта берип атабы? Күттүрүп? Узакта. 5% берди. Анан кийин мен айтайын дедим эле. Майдалап атат. Майдалап. Жылайын кетири.
Енді жаман майдалады ішче. Майда 400, 500, 300 анан мына кылып берди. Анан плюста рейтинг роль приоритет роль ойноп коет экен, а? Ошого сен заправка кылып берет экенсиң да. Меники 6 болгон үчүн заказды жаман узакта берип атат. Ой, камера оптималар заказын жулубабыз го. Каччы. Жок, ачык эле. Меники 6 болгон үчүн берген жеринен жулубам да. заказды узакта берип атат. Рейтинги приоритетти көтөрүп иштеш керек экен. Даша иштебем да кеттик. Мында иштейм. Заман узакта берип атат. Комфорт жандырып берем азырчы. 2 саат иштейле анан кетебиз. Uykum gelip atın benim. İşteyle çağırıyoruz. Kaç işteyim ben. 2 saat işte. Kettim ben. Sana artık aynı hocam. Tamam. Şaşlık arafat. Hayır. Ses kadar koy. Ne короче, buğa çay alırım dediler. Bulmak alır koydu gayra. Çay arafat. Adam ver, bayağını verdi. Bayağını verdi. Oldu. Şuna verdi olsa oldu. Kettik işte. 2 saat işteylik. Kettik. Linja koyuyor öyle şeyden. Sızılıp içten taşınayın bu, sırrımda ayda açılayın bu. Sen turmuş kurup gitkinden beri kıynalıp jürüm ay bakırayın bu. Kıynalıp jürüm ay bakırayın bu. Sızılıp içten taşınayın bu, sırrımda ayda açılayın bu. Sen turmuş kurup gitkinden beri kıynalıp jürüm ay bakırayın bu. Kıynalıp jürüm ay bakırayın bu. Men kechagi videoda aytgan edim. Şu passajirler bir jak eshikten chiqib, bir jakdan eshikdan tushadi. 2 adam kelsa depchi. Ekинчиси debeleydi, bu yoqqa o'tib atib, kovrekde, mına podolkonikni neme stoykalardı debeleydi desem. Umnoylar öte көп ekan da. Nasa çalıştı. Akıldılarçı. Gangir baş deydi, oyağı deydi, biyağım deydi. Sөгүнүп жазат. КТДда жазылган bir eshikten chiqib, bir eshikten tushиш керек деп. Ошону таап туруп КТДдан ошо жазгандар. Мага жөнөтүп койгула. КТДда эч кандай жерде жазылган эмес, кайерден көргөнсүңөр? Bir eshikten chiqib, bir eshikte түшкөндө. Анан көрө bir элек эшик кылып коюп артка. Мына жактан түшсүн, түшүп чыксын. Мына ал жак эшик эмне кереги бар анда? Жауып кой эшикти. Толдум мындай башты иштетиш керек да, мындай жазып атканда эптеп септеп эле, гангир баш аягым, биягым деп жазып бербейчи. Ондой нерсе жок. Анан кийин мындай случай болот. Эгер мына эшикти ача коюп, бирөөгө тийип кетсе, бир машина түзүп кетсе, же велосипед түзүп кеткен болсо, ошондо ДПС чакырбайсыңар. ППС чакырылат. ДПС эмес. ППС келет, ошол пассажирге протокол түзүп берет. Бирөөгө зыян келтирген үчүн. Ал водительге тиешеси жок, себеп ал пассажир болот. Мүмкүн тууганыңбы, досуңбу, аялыңбы, балаңбы, мүмкүн клиентпи пассажир. Ошого болот да. Ошол нерсе жазылуу. Анан мына эшиктен чыгып только ошол эшиктен чөсүн деген нерсе жок. Анан кийин кичинекей жазылган, эки жакты карап түшүш керек. Ошондой. Актаган нерселерди ойлоп чыгып окубагандар нерсе дей бербегиле. Окуп бир жиңиң келет де, бага жазсаң жооп бербейт. Окуш керек, рахбаратты караш керек. Ошол туугандар. ПДДны окугула, китепти сатып аласыңарбы, интернеттен карасаңар дагы ошол нерсе бар. Мен билгенден. Кеттигенде. Комфортта эле иштегим келип кетти ата. Менен жылайна качып атат. 20 минуттага жигер 553. Жаман күттүрүп атат эмо. Приоритет эркекчеле көтөрүш керек экен. Болбойт, мындай кетпейт. Комфорт жандырып кичине иштеп коеюн эми. Эч канча кыйраткан жокмун. Нормально күтүп атам да мени. 10 минутта, 15 минутта күтүп койтам да. Ачка кирейинчи.
элестетип эле 10 мүнөт 15 мүнөт күтүп койтам. Заказ бербей туруп калдат да плюстачы. Комфорт плюста иштегендер жазып коелачы, сөз түрдө жазып коелачы. Разница бар экен, а? Мына плюста иштеп жүрөм азыр. Заказ берип коет. Бир 60 миң берди го. Кайсы вокзал эле? Мына Курский вокзал. Вокзалды унутуп калдым. Ушул жерге келдик. Мен 489 болуп калды. Кудай бурса 49го көтөрсө 2 болот, 8 болот. Кудай бурса мына айда Золотого жетем. 3 күндөн кийин бүгүн 27-си. 3 күндөн кийин Золотого жетсек, анан плюс өзгөтөрүлүп калат. Анан плюста иштейсе. А так комфорт караганда кичине жакшыраак. Бирок короткий майталып атат да. Кеттик эми. Көрөбүз. Эртең бир күндө иштеп көрөлү, кандай болот, разницасын байкайбыз. Каттик. Коэффициент жанып иш башталганда үйгө кетип калат экен мына менчи. Үйгө пайдаланбасайын, секин үйгө айдап берейинчи. 25 минутада. Чигер. 1095 наконец-то. Короче, бир көрсөтүп коеюн. Болот комфорт менен эле урдуруп айтасыңбы дегендергечи. Окей. Телефон экран ушу меники кишилерге да кирип боло береби? Кайра кармасаң кирип болот дебейсиңерби? Окей. Комфорт плюс. Бир комфорт таштадым жана. Калганы комфорт плюс. Аллады. Көрдүңөр да. Комфорт плюс. Башал. Кеттик анда үйгө секин. Времяны көрсөтөнсө, время да катуу болуп калыптыр. 10-дан 45 өттү. Үйгө айдап берейин. Үйгө келдим туугандар. Жумуш бүттү. Жана жерден пайдаланбасам үйгө 20 мүнөт көрсөтөт. Айда бердим. Эртең стоматологияга барышым керек эле, запись болуп койгон. 4-5 күн мурун. Ошого эртең ошого карай эртерээк жатып, видеону силерге сонун кылып монтаждап, музыка издеш керек эле. Анан неме кылабыз? Эртең стоматологияга барабыз. Так, бүгүн пробег 125 км жүрүп коюпмун. Saat 11 болду, ровно. 11-дан 10 мүнөт өттүр. Канча иштедим көрсөтөйүн? 4757. 10 заказ. 10 заказ. 2 комфорт болду, калганы плюс болду. Мына айда кудай бурса Золотого жетсек, рейтингти 495ден эптеп көтөрүп алсак, анан көтөрүлүп калат. Приоритетчи. Ошол, как оно есть. Бүгүн понедельник. Бардыгын эле шанча болбоду окшойт. Бардыгы эле айтат. Анча эмес болот. Заказ жок. Күтүп калдыбыз дейт. Ошол анда. Кийинки видеолордун жолукканча анда. Каналга катталып, подписаться басып, видеого лайктан басып коебуз. Кийинки видеого жолукканча аман болгула. Ассалам алейкум. Саат ошондо 11 болгонсо 8 саат иштеппиз. 8 саатта 4700. Жаман эмес. Шүгүр кылсак ушунун берекесин берсин. Шүгүр кылайлы канча иштесек дагы.